Чек араны бүгүн чечпесек кийин оор болот. Президент депутаттарга кайрылды. Электе көмүрдү Өзбекстанга транспорт менен ташууга уруксат берилди. Фондолук рынокты жана биржа ишин андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Орто Токой суу сактагычы толугу менен Кыргызстандын карамагына калтырылды, деди Ташиев. Кубанычбек Айтакунов Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары болду. Улуттук банк интервенция жүргүзүү 55,2 миллион доллар сатты. Жогорку кеңештин жыйынында Бишкекте 2022 жылдын 3-ноябрда кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу жана 2022 жылдын 3-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө министрлер кабинети менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдардын долбоору талкууланууда. УКМК төрагасы маалымат берген соң президент сөз сүйлөп, бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турчу тарыхый күн экендигин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын 16 ноябрындагы номер 625 көмүр ташуунун айрым маселелери жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизди. Документке ылайык Министрлер кабинетинин 24 октябрдагы 581 көмүр ташуунун айрым маселелери жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизди. Президент Садыр Жапаров фондолук рынокты жана биржа ишин андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Дүйнөдө фондолук рыноктордун иштеши мамлекеттик жана жеке компаниялар үчүн инвестициялык каражаттарды тартуунун натыйжалуу механизмин камсыз кылат. Фондолук рынок компаниялардын ишин андан ары өнүктүрүү үчүн финансылык капиталдын ишенимдүү булагы үчүн инвестициялык салымдар үчүн инструмент болуп калды. Дүйнөлүк фондолук рынокто өнүктүрүү онлайн соода, инвестициялык маркетплейстер сыяктуу санариптик технологияларды киргизүү менен кеңири коштолот. Бул анын катышуучулардын иши үчүн ишенимди, оперативдүүлүктү жана ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берет. Жогорку кеңештин бүгүнкү 17 ноябрдагы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо маселеси каралууда. Тактап айтканда 3 ноябрда кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимди жана эки өлкөнүн өкмөтү ортосунда Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кубанычбек Ташиев Орто Токой суу сактагычы тууралуу айтып кетти. Кубанычбек Айтакунов Бишкек шаарынын мэриясынын Свердлов администрациялык району боюнча муниципалдык администрациясынын башчысынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Муниципалитеттен билдиришкендей, тиешелүү буйрукка Борбор калаанын мэрі Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкек мэриясынын Свердлов администрациялык району боюнча муниципалдык администрациясынын башчысынын биринчи орун басарынын кызматын Руслан Бекназаров ээлеп келген. Кыргызстандын Улуттук банкы кечээ 16 ноябрда интервенция жүргүзүү валюта рыногуна 55,2 миллион доллар сатты. Маалыматка ылайык, жалпысынан Улуттук банк жыл башынан бери валюта рыногуна 6 жолу интервенция менен чыгып, акыркысын эсепке алганда 272 миллион доллар сатты. Анын ичинен 10 мартка карата 66 миллион 650 миң накталай, калганы накталай эмес түрдө сатылды. Ошондой эле быйыл Улуттук банк 7 жолу интервенция менен чыгып, жалпысынан 190 миллион 740 миң доллар сатып алды.